Бүгүн Курман айт намазынан кийин Адеп Башаты диний уюмунун Талас филиалы жана Элим барсыңбы кайрымдуулук фондусу менен биргеликте Талас шаарындагы Асхат мал союучу жайында курмандык чалышып, элибизде тынчтык жана береке болуусун тилек кылып кан чыгарышты. Союлган кара малдардын эттерин облустагы жардамга муктаж аз камсыз үй бүлөлөргө таркатышты. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Рысахун Кулушев катышып, бардык момун мусулмандарды ыйык майрам менен куттуктады. Бардыңыздарды мына ушул кирип келген бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн өзүмдүн атыман, ошону менен бирге эле өкүлдүн атынан, өкүлчүлүктүн аппараттын атынан бардыңыздарды мына ушул Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Куттуктай отуруп, эки ооз сөз бул эми атайы Адеп Башаты диний уюму уюштуруп курмандык чалуу аземи башталып атат. Мына ушул азем жыл сайын өзгөрүп, монтип жылдан жылга көбөйүп, жүрөгү жылыган биздин мусулман калкыбыз күндөн күнгө курмандык чалуу аземин жүргүзүп келишип атат. Мына ошонун сыңарындай ар бир мусулман баласы жүрөгү жылып, тегерек четин карап, өзүнөн мындай жакырыраак жашагандарга жардам берүү жагын карап келүүдө. Мына ошону биз ар бирибиз жүрөгүбүздө тилек кылып, ар дайым бирге болуп, ынтымагыбыз мына ушул Курман айт бекеринен курмандык чалып, ошону менен бирге эле баарыбыздын жүрөгүбүз жылып, бирибизге жардамыбыз тийип, мына ушул эч качан мусулман калкында тегерең карап туруп, бири-бириңерге жарышып, монтип жакшылык жасагыла дегени бекеринен эмес болуш керек. Ошонун сыңарындай ар дайым ар бир үй бүлөгө мына ушул майрамыңыздар куттуу болсун. Эч качан жамандык болбосун. Дайыма ар бир үй бүлөдө жакшылык ылоолоп, жылоолосун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бүгүнкү Курман айтыңыздар маарик болсун. Кудай Таалам бардыңыздарга тынччылык, аманчылык, жакшылык, берекелерин берсин. Аллах Таалам Кур'анда мына ушул Зулхиджа айынын 10 күнүндө ант ичкен. Себеби дегенде мына ушул 10 күндүн ичинде аябай бир берекелүү ушундай ибадаттар камтылганда, эгерде мына ушул 10 күндүн ичинде кимде ким орозо тута турган болсо, бир күн, бир жылдык күнөөсү кечирилет дейт. Ал эми кече Арафа күнү болду. Арафа күндө ким орозо тута турган болсо, бир жыл өткөнкү, бир жыл кийинки күнөөлөрүнү кечирет. Анан кийин анын ичине дагы мына бүгүнкү Курбан айт камтылынганда, Курбан айтта эң маанилүү ибадат болуп ушул курбандык эсептелинет да. Бул курбандык чалуудан өткөн жакшылык жок. Бүгүнкү күнү эң жакшы ибадат ушул курбандыктын канын төгүү болуп эсептелинет. Себеби дегенде курбандыктын каны жерге түшкөндө, ошол биринчи тамчы түшкөндө эле Аллах Таала ошол пенденин күнөөсүнү кечирет экен да. Бул ар бир түгүнөн, ар бир жүнүнөн, ар бир тамырынан эртең кыяматта сиз үчүн бир эсепсиз сооптор берилет. Бул пайгамбарыбыз жөндөн-жөн, пайгамбарыбызга жөндөн-жөн бул нерсе буйрулган эмес. Бул ибадаттын аркасында өтө сыр жатат. Мына ушул буканы сойгон адамдар эртең кыяматта баягы Сират көпүрөсү болот. Ошо Сират көпүрөсү баягы тозоктун үстүнө тартылган дейт да. Мына ошодо уулоо болуп берет бул жаныбарчы. Иш-чараны уюштуруучулардын бири Адеп Башаты диний уюмунун Талас филиалы. Ар жылы колунда бар жарандар каражат чыгарып, курмандык чалышат. Союлган малдын этин 3кө бөлүп, бир бөлүгү муктаждарга таркатылат. Адеп Башаты диний уюму бул Кыргызстан боюнча жерлерде, областтарда, филиалдарда жыл сайын курбандык чалуу иш-чарасын өткөрүп келебиз. Ошол эле учурда Адеп Башаты диний уюму Талас филиалы дагы бүгүнкү күндө мусулман бир туугандарыбыздын башын бириктирип, бир важибин аткаруу максатында бир ортодогу себепкер катары уюштуруу иштерине жана бир өкүлчүлүктү өзүбүз казият менен биргеликте жоопкерчиликке алып, бүгүн ушул курбандыктарыбызды чалып келебиз. Быйылкы жылдын эсебинен Кудайым буйрса бир 150-160 баштын тегереги курбандык чалынууда. Чалынган курбандыктардын эттери албетте бир бөлүгү өзүнүн үй бүлөсү менен даамсызса, экинчи бир бөлүгүнүн бир жакын тууган тушкандары, коңшу достары менен болсо, үчүнчү бөлүгү албетте бул муктаж болгон үй бүлөлөргө жарды
жашаган бир туугандарыбызга ушул курмандык ниеттен ооз тийгизилет. Майрамга карата уюштурулган иш-чаранын катышуучулары Курман айт майрамы кыргыз эли үчүн өзгөчө күн экендигин билдирип, ар бир жаран бул күнү жакындары менен бирге тосуу керектигин айтышат. Таластын тургундары, жашоочулары, калайык калк бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бардык үй бүлөлөрдө дайыма жакшылык болсун, өмүрлөрү узун болсун, балдар чакалар, бала чакалардын баары бактылуу болсун. Ушундай күндү дайыма эл журтубузга насип кылып турсун. Балдарыбыз эл журтубузга тынчтык берсин, ынтымак берсин, ырыс кызын кенен берсин. Аллахым дайыма жакшылык күндөрүн ырыолоп турсун. Иш-чаранын соңунда келген жарандарга атайын белектер таркатылды. Курман айт майрамына карата өткөрүлгөн майрамдын соңунда кыргыздын улуттук оюндары өтүп, каалоочулар кол күрөшүп, айрымдары аркан тартып таймашты. Спорттук таймаштын жеңүүчүлөрүнө кызыктыруучу байгелер ыйгарылды. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Талаш шаары.